чыгармачылыктын искусствонун бир бутагы. Кыргыздар бийди эзелтен эле баалап, аны таланттуу, бийге шыктуу адамдар гана аткарышкан. Далай жылдар көне тарыхыбыздын, руханий маданиятыбыздын бир өңүрү болгон. Бий өнөрүбүздү ушул күнгө чейин унутта калтырып келсек, ата-бабаларыбыздан калган кыргыз бийлерин кайрадан жандандырууга кезек келсе керек. Айтайын дегеним, бий ишкыбоздоруна арналып уюштурулган эл аралык кыргыз эл бий сынагы жыйынтыкталып, гала концерт менен коштолду. Аталган фестивалдын башкы максаты бул кыргыз бийин жайылтуу, жандандыруу жана өнүктүрүү болуп эсептелет. Бул фестивалда бүгүн мыктылардын мыктылары аныкталат. Андыктан ушул иш-чарага биз менен бирге күбө болууга баардыгыңыздарды чакырабыз. 3 айдан бери өтүп келаткан сынакка жалпысынан 70тен ашуун жеке бийчи жана топтор катышып, өз видеоклиптерин жөнөтүшкөн. Калыстар тобунун кароосунан кийин жарым финалга 17си өткөн. Ал эми алардын арасынан мыкты бийлери менен финалга 7 катышуучу тандалып алынган. Мына ушул 7 катышуучунун ичинен жеңүүчүнү калыстар эмес, эл тандап алган. Тагыраак айтканда, интерактивдүү добуш берүү өтүп, жеңүүчү аныкталган. Бирок ал кайсы бий топ экени концерттин жүрүшүндө белгилүү болмокчу. Ал эми биз көшөгөнүн артында жеңүүчү ким болду экен деп толкунданып турушкан бийчилерди кепке тарттык. Жеңсек сүйүнөбүз, жеңбесек дагы сүйүнөбүз. Катышуу максат, катышканыбыз эң жакшы максат. Биримдикте, баягы ынтымакта башка ар бир ушунча бала кыз кошулуп ошо бийлеп чыгабыз. Бийнин аталышы бичи күү. Кыз кыял бийчилер тобу бийлейт, бичи күү аталышта. Бардык бийлер бул күүгө бийленип эмеспи? Ошонун анысыгарындай бул биз дагы бийнин атын өзгөчө коелук деп, баягы комустун башталган күүсү менен баштайлы деп, музыкабыздын арасында да бардыгы күү менен. Ар бир бул жерде бир эле күү эмес, баягы кербезим, боз салкын күүлөрүн да камтып кетет. Бий өнөрүбүздү түп тамырынан баштап, жандандырып, аны заманбап, азыркы учурга шайкеш кылып иштеп чыгуу чындыгында бий сүйүүчүлөр арасында зор кызыгууну гана жаратпастан, өзгөчө бир жоопкерчиликти да талап кылууда деген иш-чаранын уюштуруучусу Рустам Маманов кыргыз бийи кайрадан жанданып келе жатканын кошумчалады. Максаттарыбызга жетип атабыз. Буюрса быйыл биринчи фестиваль. Келерки жылы мына Россиядагы кыргыздар, бул Алтай, Хакасия, Бурятия, Якутиядан келебиз деп атат, Монголиядан, анан Башкыртстандан, бардыгы өз эки бий алып келишет, бири кыргыз бийи, бири өздөрүнүн бийине. Түркиядан келебиз деп атат, Түркияда кыргыздар, түрктөр өздөрү дагы. Эми ойлойм, ушу жылдан жылга бул күчөй берет. Жергебизде биринчи ирет өтүп жаткан Кыргыз эл бий фестивали көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, көрүүчүлөрдү өзүнө тартканын кечеге келген элдин көптүгүнөн байкасак болот. Ошентип Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов режиссерлук кылган концерттин көшөгөсүн Нурзат Токтосунова жана журналист Алмаз Касымалиев ачып, финалга өтпөй калган катышуучулардын өнөрлөрүнө кезек беришти. Кечеде илгерки кыргыз бийлери болгон Талма, Сынма, Жалын, Кара Жорго бийлерин бул таймашка катышкан өнөрпоздор чимирилте бийлешти.
Ошондой эле бул иш-чарага ноокаттан келишкен Уркуянын урпактары элдик бий ансамблинин байбичилери жана сынактын кенже катышуучулары бийлеп чыгышып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашса, кыргыз эстрада ырчыларынан Назми, Азамат Сарыбаев, Султан Садралиев жана Гүлзада Рыскулова, Гүлжигит Калыковдор ыр белек сунушту. Адатта мындай салтанаттуу иштерге катышкан бийлик өкүлдөрү жылуу жумшак орунда отуруп, сыйлуу конок болуп эле кетет эмеспи. Бирок бул майрамдык кечеде жаңы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов чоңдор отурган жерде эмес, көшөгөнүн артында уюштуруучулардын катарында режиссерлук ишин аркалап, күйүп-бышып иштеп жүргөнүн көрдүк. Урматтуу Кыргыз эл бийи сынак фестивалынын катышуучулары, Кыргыз эл бийинин ышкооздору жана мекендештер. Бүгүн мына ушинтип жалпыбыз кыргыз журтчулугу үчүн дагы бир маанай жаркытар майрам күнү туулуп отурат. Бүгүнкү күн жалпы кыргыз элинин маданиятына чоң ачылыш, жаңылык алып келе турган күн десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан Кыргыз эл бийи сынак фестивалынын өткөрүүнүн негизги мааниси аталган сынак фестивалды ар жыл сайын өткөрүп, кыргыз эл бийлерин кайра жаратуу, өнүктүрүү менен бирге улут бий салтын сактап, колдоо аркылуу элдик бий ышкооздорунун жана кыргыз эл бий географиялык искусствосунун жетишкендиктерин таңазалап, Кыргыз Республикасындагы жана чет жерлердеги этностор арасындагы маданий диалог түзүү болуп эсептелет. Кайрадан калыптана баштаган кыргыз элдик бийине дагы жаңы ачылыштарды жасай беришиңиздерге тилектештигимди билдирип кетем. Сапарыңар байсалдуу болсун, Кыргыз эл бийи фестивалы. Ошентип министрдин сөзүнөн кийин аталган бий фестивалынын чыгармачыл жааматтар менен жеке бийчилер 1-2 жана 3 даражадагы дипломдор, акчалай сыйлыктар ыйгарылып, Кыргыз эл бий сынагынын жыйынтыгы жарыялана баштады. 80 000 сом. Алгач эле дыйкандын эмгегин даңазалган Опмайда бийи менен Винекс бий тобу 7-орунду ээлешип 80 000 сомду алышса, Нукура кыргыз бийи Кара Жоргону бийлеп 6-орунга илинген Анелгада 80 000 сом ыйгарылды. Ал эми көктө сабалап учкан Куштун бийин эл алдына тартуулашкан Делгир бий тобу 5-орунга илинип 100 000 сом менен сыйланышса, Жалаң жигиттерден турган Санжыра тобу 4-орунга чыгып 150 000 сомго арызышты. 3-орунга болсо Жаз бий тобу Татыктуу делинип 160 000 сомго ээ болушту. Ал эми ат жалында шамал менен тең жарышкан жигиттерибиздин шамдак айлыгын, эрктүүлүгүн, жалын бийи менен көрсөтүп берген кыргыз эл баатыры Манасчы Жусуп Мамайдын чөйрөсү бийчи Тургунаалы Жусуп Мамай 2-орунду багынтып 180 000 сомдук сертификатты колго алды. Улуттук мурастарды, улантуучуларды кол чаап колдоп турсаңыздар. Ар бир сынакка катышуучунун биринчиликке умтулуусу бул көрүнөрдүү иш. Биз баардык эле ошол 50 нече 70 нече катышуучунун баары биринчиликке умтулуп келген. Бирок экинчини алып калууну бүткөн эмеспиз. Себеби биз күн түнү менен дайынданып келгенбиз. Бирок ушул экинчини алганыбызга Кудайга шүгүр. Баягы кул жейин дейт буйрукту, бирок Кудай билет буйрукту дегендей, Кудай Тааланын буйругу менен экинчини алдык. Ушуга Кудайга шүгүр. Көптөн күткөн жеңиштин чыныгы даамы таттуу болот демекчи, ошончо атандашынын ичинен алдыга суурулуп чыгып, кыргыз бийи менен 1-орунду багындырган Назик бий тобу 200 000 сомду эңип кетишти.
байге Назик би тобуна кол чыгып колдоп турсаңыздар. Рахмат. Рахмат сизге. Чынында эле иштеген иштейт дейт. Ушул убакка чейин иштеп келдик. Ушул убакка чейин колумдан келишинче аракетимди жасадым. Ушул нерсенин баары чынында эле азыр толкунданып турам. Анан биринчиликти мен алган жокмун. Бул болгон кыргыз элим алды. Ошо мен кыргызмын дегендин баарына ушу биринчиликти бермекчимин. Иш чаранын көшөгөсүн Султан Садыралиев кыргыз бийи аттуу ыры менен жаап, көрүүчүлөр менен сынактын жалпы катышуучуларын бийге тартты.